Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Обончулардан ырбелек аттуу көрсөтүүбүз кайрадан эфирде жаңырмакчы. Бүгүнкү биздин урматтуу коногубуз Улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын алдындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунун жетекчиси Төкмакын Максат Кулуев болмокчу. Студиябызга куш келипсиң. Саламатсыздарбы? Жаңы жылың менен. Рахмат, бирге болсун. Эми баягы сенин төкмакындыгыңан сырткары биздин өзүбүздүн көрсөтүүнүн аты эле айтып тургандай обончулардан ырбелек деп. Обончулук жөнүндө өнөрүңдү ушу жерден айтып элдин алдында сөз козгомокчубуз. Эми ушул чу дегенде эле, адегенде ушул сенин эл алдында жөнөп алам, теңим бар аттуу ырларың байма-бай аткарылып, ушу телелерден, радиолордон кетип элдин жүрөгүнөн түнөк таап атат. Ушул обондоруңан баштап ийсек. Жакшы болот. Саламатсыздарбы? Жалпы санаттын бардык жамаатына терең ыраазычылык билдирем атайын чакырганга. Өзүңүзгө, анан жалпы көрөрмандарга ушул кирип келген кара кийик каманжылы элибизге оомат, бак дөөлөт алып келсин. Айтканың келсин. Куттуу сиздердин студияңыздардан көптөгөн обончуларды көрдүм. Сиздин эмгегиңиз чоң. Ушул Роза Жекебиз жетектеген телеканалда атайын мен билгенден бир жыл чамасында элетте, кыштакта, жакада жаткан эң мыкты обончунун баарын тартып келип, баягы чаңын сүртүп, алтынды жаркылдатып көрсөткөн сизге рахмат. Бул демилгени көтөрүп. Анан эми шаарга кол сала баштапсыз акырындык менен. Эми шаардагы жаш обончулардан да атайын менден баштаган экенсиз. Рахмат. Эми Кудай берсе улуу инсандын баары келип, ушул жерден элге бир жакшы ырдап берсин. Теледен көргөн жаш келечектеги өзүңүздө болгон мыкты обончулар таасирленсин деген сөз да. Айтканың келсин. Анан эмес кайзырдан баштасам деп ушул Айла ападан баштаган экенсиз дагы эфирди. Мен дагы ушул Айла апага арнап, ата конушту ардактап, сагынганда жазган ырым бар эле. Сөз обону автордун аткарышында деп кабыл алып коюңуздар. Жөнөп алам айылга деген ырым ырдап берейин. Жөнөп алам сен чоңойдуң айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Шалдын сөгүн бир агартып, шар тарабын чабып кел. Айдап алам жылкыңды ата баба журтуна. Ат түбүртүң ата мүнү бир жаңырсын кыркырда. Кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы. Тундурмадай тулуп кезим төгүлдү турмушта. Чоң энеңдин кемегесин бир түтөтүп жагып кел. Келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Коңшу колоңу туугандарга үйдү жайды табышта. Көңдө калган жалгыз така тамборуна кагып кел. Айдап алам жылкыңды ата баба журтуна. Мен куруюн шаар кезип айыл калды нутта. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени
тартпай чоң атаң тарт, жұрт таштабайт Кыргызда. Сіз қалған жайыттағы малын жұртқа айдап кел. Есіндағы сағынғандыр дал өзünдөй жайғап кел. Мен кеткенде минген аты аза тартып бош елем. Чоң атаңдын мамысына шабдаратын байлап кел. Айдап алам жылқыңды ата баба жұртына. Атты үртің ата мүніміз жаңырсын қырқырда. Таңды тосқонымыз менен Кыргыз элем кырдағы. Тундурмадай тунуп кезим төгүлдүң турмушта. Жети атан баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай чоң атаң тарт, жұрт таштабайт Кыргызда. Жөнөп алам сен чоңойдуң айыл жұртқа барып кел. Баракелде. Бул ООН-ун глобалдык маселени козгогон ООН экен. Биринчиден, улуттун намысын, жаштардын ошол шаарды көздөй шашып кетип атышат көпчүлүгү баягы айылда ата журтуң жөнүндө деп абдан жакшы маселени козгогон философиялык ой менен чыккан ООН экен. Ушул ООН жөнүндө айта кетсең кандай жаралып калды? Булар ошол мындан 2 жыл мурун кеч күздө эле көкүрөктө бышып жүргөн нерседе баарысы эле айылдан келгенбиз. Көрүп билип, Анан баарысы эле тоодо чоңойгонбуз дегендей тоо койнундабыз. Анан ушу мен да жаш кезимде ушу тоо койнунда өскөн, жайлоодо өскөн жаным шаарга келгенде эле батпай ошол айылга кетким келип эле, тоого кетким келип эле. Окуп жүргөндө 5-курска чейин кымыздын даамы таңдайдан кетпей, ушинтип эле бир кусаланып эле жүргөнүм эсимде да. Анан ушунун баары көкүрөккө бир уюп жүрө берген экен. Анан азыр дүйнөдө бүт эле элде ушундай проблема болсо керек, ушундай көйгөй болсо керек. Миграция, эмиграция деп биз дагы кыргыздар сыртка ичке ары конуп, бери конуп жүрөбүз. Көчмөндүгүбүздү унутпайчы, көчмөн кыргыз илгери азыр олтурукташкан доордо деле көчүп конуп жүрөбүз. Анан бирок Кудайга шүгүр баары жакшы, бирок ошол нерсени дагы баягы айылдагы үйүн сатып ийип, ата журттун унутпады, айылда үйүн сатып ийип, айылдагы атасы айдап жүргөн жери сатып ийип, шаарга көчүп келе бергендерди көп угуп алып, ичим ачышчы да. Анан ушул ата конушту унутпайлы, айылды унутпайлы, айылдагы эски тамды арзыбаган нерсеге сатып ийип, анан кийин өкүнүп калып, кийин балдарым барам дегенде бармаң иштеп калба деген кыязда ушул маселени бир ырга жазып, дегенде ушул сөзү менен ООНу кайрмасы жаралды. Андан кийин сөзүн жазып бүтүрүп анан ООНу толук иштеп чыктым да. Төп келишкен мыкты ООН болгон экен. Эми ушул эле жерден сөзү чугунулап көрөлү. ООНчулук мурун жаралдыбы же акындыгыңбы? Экөө мен ушул 9-класста жүргөндө, негизи 8-класстан баштап жамакта ырдачым да. Анан кийин жаралды 9-класстан кийин Медина Албаев улуу Залкар акындын эң биринчи ошол турмуш кенен деген ырына ООН жазгам. Эң алгач 9-класста. Анан бир кызга деген да бир ыры бар, лирикалуу сон. Ошол ыры эки ырына ООН жазып, ошо менен кызыгуум пайда болуп, андан кийин акырындык менен жаза баштадым да. Албетте, иште оргуп жаткан талант болгондон кийин баары чыгат да бир жерден. Эми ушул ООНчулук акындык өнөргө келүүгө устаттарыңдан айта кетсең.
Жакшы болот. Мен кичинекейимде комузду жакшы черте албасам деле мектептеги класс жетекчибиз ар кайсы конкурстарга алып барып, Дилбаркан деген эже болсо керек эле. Дилдеккан деген эже. Анан эсимде кичинекейимде кароо сынактар алып бара берчү эле. Анан комузду колума карматып коюп, анан черте албасам деле сен ырдайсың деп, ушул эже мага аябай түрткү бериптир да. Баягы сен чуркайсың, сен күлүксүң, сен балбансың деп кичинекей баланы кызыктырса, ошондон бир нерсе чыгат деп ойлоп койдум да. Анан ушинтип жүрө берген кийин анан ошо бир тууган тайжем бар, Астра деген. Ошол мен 6-классымда комузду үйрөттү да. Комуз үйрөнүп ошондо Роза Аман эжекебиздин ырлары катуу чыгып, Баймабай чыгып аткан. Адашып сен да келсең, мен да келем деген аткаруусундагы ырын. Ошону биринчи үйрөнгөнүм эсимде, комуздучу. Комузду үйрөндүм, андан кийин мектепте Таттыбек Турсунбаев атындагы атайын эме бар. Ансамбль бар эле. Замир Токонбаев деген Чайык кыштагында, Жумгалда. Чайыкте Мирин Албаев мектебинде иштеген агай. Ошол кишинин тобуна кошулуп калдым мектеп курганда. Анан ал кишиде бир жыл сабак алып, кружогуна катышып ырдап, анан кичине кызыгуум андан бетер артты. Анан 8-ти ошол жерде жүрдүм. Анан театрга баш багып жүрдүм, Жумгал драма театрына. Өткөн кеткен сайын кызыгып. Анан 9-класстан баштап театрдын алдында студия бар экен. Ошол жерге кирип, анан түз эле артист катары кабыл алынды. Анткени айылда кадр маселеси жетишпейт билесиздер. Анан ошол жаш кезиме карабай, жаш бала экениме карабай 98-жылы маяна жазып кадимки. Анан Жумгал драма театрында Бекбекей жаңы тараган, ошондо улуу залкарлар иштеген, кадимки Шакин Эсенкулов жетектеп турган алгачкы ошо улуу агайлар ошол кишилер болду. Ошол жерден аккордеонду үйрөндүм. Өздөштүрүп. Ошол жерде бүт аспаптарды өздөштүрдүм да. Ошентип жаңыдан башаты башталган. Эмгек жолу шак эле ошо чыгармачылыктан башталган турбайбы? Жакшы, жакшы. Эми кийинки обондоруңдан эми дагы бир жана сиз айтып калдыңыз, теңим бар деген ырды. Ошо теңим бар деген ырды мурдап берген. Сөзү обону өзүмдүкү. Ушул ар бир үйдө тең менен аман болсун деген. Жакшы. Дайыма ынтымак артып, эшиктин туткасы түшпөсүн деген жакшы изги ой менен жазган ыр эле. Кабыл алып коюңуздар. Жакшы. Капелеп калдык кезигип, караштык каректешилип, көдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл эзилип. Их сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстанай калдык кезигип, их тагдыр айгандай кегиң бар, томогом сыйрып уча албайм, торгойдой уям кыз албайм, эми сен эмне дегиң бар. Соккондой добул кагылдым, чагылган тийбей чабылдым, созулуп барып үзүлгөн зодогу үндөй жаңырдым. Их сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстанай калдык кезигип, их тагдыр айгандай кегиң бар, томогом сыйрып уча албайм, торгойдой уям кыз албайм, эми сен эмне дегиң бар.
сан такамды, бүк кылбайм коңгон сакамды. Тагдырым ташкан алса да, таштабайм бала чакамды. Их сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар. Капыстанай калды кезигип, их тагдыр ай кандай кегиң бар. Томогом сыйрып уча албайм, торгойдой уямды уza албайм. Эми сен эмне дегиң бар? Теңирим ай кошкон теңим бар, их сулуда кандай кебиң бар. Баракелде, абдан жакшы. Дагы ойго сала турган жакшы болот экен. Эми бир жакшынакай бир сөз козгосок, ушу автордук укук жөнүндө оюңду айтсаң, мына кээ бир телевидениелерде, деги эле ырдал концерттерде авторлор көп айтылбай калып атат. Оончу же болбосо аткаруучулардын аттары байма-бай кетет. Мен ушул жөнүндө оюңду айтсаң. Рахмат, жакшы суроо. Азыркы күндө мындай актуалдуу маселелердин бири болуп калды маданият жүйөсүндө. Автордук укук деген нерсе тебеленип аткандыгы, анан бул акырындык менен колго алынып аткан менен баары бир жапа-тырмак жардам болбой аткандыгы сезилет да. Буга жалпы ар бир теле радио компаниялары, ар бир үналгы, ар бир интернет айдыңындагы музыка берүүчүлөр, ар кандай тасманы көрсөтчүлөр, театр баары тең, театр болобу, баардык тармак муну колго алып, буга иштеш керек да, кызыктар болуш керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, негизи эле көп жылдан бери Союз учурунда акындардын, оюнчулардын аттары аталып, такталып, анан ырдалчу экен. Азыр болсо андай болбой атат. Кээде чаташуулары көп, бирөөнүн ырын бирөө деп жазып койгон учурлар бар. Ошол эле эски залкарлардын ырларын, аттарын туура эмес, мисалы Петри жазып, Керимбаевдин ыры болсо Рыспай деп жазып койгон учурлары бар, Алмаш тууралуу бар. Жеңил жоктун ыры кетип атса Барпы деп жазып койгон учур бар. Маани бербей атат. Ошо маани бербегендиктен да эми ошондой улуу инсандардын ырларын так жаза албагандан кийин азыркы коомчулуктагы оончулардын атын айтпай эле койсо деле болот да. Муну мындайча айтканда өтө кейиштүү. Анан биз ушуну колго албасак болбойт. Мисалы, ушундан да менин оюм бар да, жанагы атайын специалисттер, кесипкөйлөр өздөрү келбей, мындай ар кошкон кесиптин ээлери барып отура калып, баягы эки сөздү жамактаган киши отуруп алып, өзүнүн баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун болбой атат да. Ошон үчүн муну жарылып коомчулук колго алыш керек, туурабы? Жалпы коомчулук алып, анан маданият тармагындагы маданият министрлиги мисалы ар бир үналгы сыналууларга жобо көрсөтүш керек да. Биз мисалы бул санатта биздин жетекчилик ошол сөзүн обондун авторун тактамайынча эфирге кетирбейт бизде. Азыр Кудай буйруса акырындык менен колго алууларды көрүп атам. Азын-олак гана телеканалдар бар, алардын санатта кирет. Ушул жагын мындай колго алып аткан. Анан кээ бир жерден байкап жүрөм, башка радиолорду үналгар менен кейгеним ушул. Кээ бир ырчыларга да, жаштарга дагы аң сезимге эртерээк келбесек болбойт. Бир атактуу ыр чыгып калса, чыгып алып, анда эмесе мен баланча ырымды ырдап берип коеюн дейт да. Болбосо Ырыспай Абдыкадыровдун, же болбосо Атай Огонбаевдин деле эсимдесин ырдап жүргөн кээ бир жаштарга байкап калам. Анда эмесе мен силерге эсимде деген ырымды ырдап коеюн дейт да. Баланбайдын ыры деп коюшат, авторун айтпай эле ошо ырчынын атын айтышат. Анан ушундай бир кейисиң да. Анан өтө кейиштүү нерсе. Ушуну өз билемдик, мен мындай сөздөр бар го, урматтуу элиме, урматтуу кыргыз калкыма деп кичинекей балдар кыздар сүйлөп ырдаганда аябай кейисиң. Анткени улуу залкарлар кыргыз калкы, жумурай журт деп ошол элим жерим дегенден айбыгып баягы кичинекей нерсеге түшүп калбайын деп батын албай ырдачу экен да. Мен ушул журтчулугума, кыргыз калкына арнайм депчи. Ошол ар бир сөзгө маани берип, анан ошол айтканга менин укугум барбы жокпу деп ар бир инсан ойлогон. Кичинекей жаш ырчы кыздар, балдар деле урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин элим
кыргыз калкым деп алып бир кичинекей болуп алып жалпы жумурай журтту башкача көрүп алгандар бар да. Бул туура эмес. Ошондуктан сүйлөө манерасында оңдошубуз керек. Мен көйгөйлүү маселеңизди айтып кеттиңиз. Мен аябай тереңдеп айткым келет, бирок убакыт кандай экенин билбейм. Мен бир кейгеним, мейли аны орду ордуна коюш керек, акындардын аттары аталыш керек, обончулардыкы албетте аталыш керек. Мунун баары биринчи орунда туруш керек да. Анан бир гана жери үн алгыларды радиолордон байкап жүрөм. Кээ бир радиолордо бар, бирок көп радиолордо ушул комуз менен ырдаганды, аккордеон менен ырдагандарды такыр эле күндүз бербейт да. Эл жаткан маалда коюп коет экен. Түнкү саат 12ден кийин ким комузду, ким аккордеонду угат. Күндүз берсе, ушуга кызыккан жаштар, муундар өсөт эле да. Азыр кээ бир жерге алып барсаң, жок заманбап кыл, музыкалык шөкөттөп, аранжировка деген сөз термин бар. Ушундай менен алып кел. Бул эми менин оюмча бу батыштан келген эле нерсе. Мына көп эле мамлекеттерди биз кыдырып жүрөбүз, өзүң деле барып жүрөсүң. Аларда өзүнүн улуттук музыкасын биринчи орунга коет. Анан калгандары кетет. Мисалы биздин ошол радио телевидениеде отургандар мына биздин экөөбүздүн эле маегибиз, ошолорго кээ бир жаштарга сабак болууга тийиш. Себеби мынакей 10 киши укса, 10 кишиден 100 киши укса, андан 1000 киши дегендей. Бул нерсе көйгөйлүү маселе болуп атат да. Ошол элибизден өзүбүз көтөрбөсөк, өңгө көтөрмөк беле. Ансандай жанагы аккордеон улуттук аспап болуп калды мисалы. Комуз өзүбүздүн каныбыздан жаныбызга сиңген аспаптар. Аларды күүлөрдү да бериш керек болсо. Мына аккордеон аспабын башка улуттар көп сиңире алган жок, кээ бир улуттар. Мына өзбек калкы, тажик калкында деле ушу кыргыз көп сиңирип алган. Себеби биздин ички байлыгыбыз, ошол диапазонубуз кеңири болуп, ушул жетишпей турган сөйлө жамырап жана 60-жылдардан кийин ушу аккордеонго көп кармап кетишпеди. Азыр да окуучулар абдан көп. Анан аккордеон менен комуздун кайрыктары менен ушул өңгөсү, уңгусу менен чыгыш керек ырчыларда, оончуларда. Анан эми бул маселени менимче элибиз дагы туура кабыл алат деген ойдомун. Бизде азыр байкайсыз, бизде көптөгөн телеканалдар көп да. Болбой калган, тартпай аткан айылга барып калсаң дагы жок дегенде бир 40 канал тартат да. Ооба. Ошонун ичинен баардыгы эле мындай коёндой окшош каналдар көп. Мен бир ошол бир оюм бар эле да. Менде шарт жок да. Эгер менин колумда шарт болсо, бир телеканал ачат элем да, күнү түнү ошол жерде комуз, аккордеон менен ырдаган, күү черткен, манас айткан, кыргыздын нукура өнөрү гана чагылдырган канал ачат элем да. Бир максатым ошол. Анан бир радио станция болсо, үн алгы болсо, Муну да керелдин кечке комуз, аккордеон менен ырдаган, керелдин кечке күү черткен, керелдин кечке манас айткандардын баарын убакыт саат менен тактап, ушуну тым байма-бай берет элем да. Мен туура. Муну колго албаса болбойт бизде. Туура. Мына ушул телегөрүүчүлөр дагы ушул максаттын айткан сөзүн илип кетер турган мындай инсандар чыгат го деген тилектемин. Да, буйрса. Кудай буйрса. Чыгарып жаткан бул балдар темасына, мекен темасында да болсо керек. Ушул жакшы суроо бердиңиз, балдар темасында. Көп кишилер дагы ушул жөнүндө кызыгат, балдарга ылайык турларыңан болсо берсең болот деп. Анан ушуга бир кайрыла элекимде, оюмда бар. Анан планда бар. Анан олтурсам эле чоң киши окуй турган сөз жаза калып эле. Анан ыңгайсыз болот экен. Балдарга жазыш үчүн ага өзүнчө даярдык керек экен. Балдардын тилин табыш керек экен, алардын дилин табыш керек экен. Алар менен чогуу бир дүйнөдө жашаш керек экен да. Анан Кудай буйрса жакын аралыкта ошого бир кайрылып, өзүнчө бир жашасамбы деп жүрөм. Анан ушул мекен тууралуу жаңгыр жазып атам, аны Кудай буйрса 2-3 күндүн ичинде сөздөрүн да бүтүрөм. 2 күн болду жаза баштаган. Анан аны азыр ырдабай турайын. Анан ушул эне жөнүндө бир ырым жаздым эле. Жалпы аял заты, энелер аман болсун. Ай энем деген ырым. Абдан жакшы. Кабыл алып коюңуздар. On 8.000 alamdı
жараткан Алла кең экен, адамзатты тараткан, адам ата о менен, эненин сүтүн актады, жомогун айтчу чоң энем, айенем, айенем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Тобурчак будан тулпарда, тулу өскөн желеден, чырылдайт куштар бала деп, чыккыча жаны денеден, тодогу булак бар үчүн, толкушат деңиз тереңден, айенем, айенем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Табигаттын ыйыгы, улагын сүйөт кайберен, балдарым баккан жемиштен, тыныштыкты сүйөт жеренен, эненин сүтүн актады, жомогун айтчу тайенем, айенем, айенем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Абдан жакшы иштен сызылып чыккан жакшы болгон экен. Ошол Эми 2001-жылы чыкты эле. 2001-жылы. Ошон ырга жараша ошол үй бүлөң тууралуу, ата эне тууралуу да айта кетсең. Ата энем бар, Кудайга шүгүр, бир туугандарым, агаларым бар, карындаштарым бар. Анан үй бүлөм, келинчегим дагы бир чөйрөдө экөөбүз 5 жыл чогуу окуганбыз, бир окуу жайда. Жакшы. Ал дагы өнөр адамы. 2 балам бар. Улуу балам 8-класста окуйт. Үй бүлөдөн барбы музыкага жагында? Кызым 6-класс, ата Айхан, ошол кызым өнөргө жакын да. Жакшы. Ата аспаптардын баарын айтат, муну сатып келсең болот, тигини сатып келсеңиз болот деп. Ана муна деп жүрүп эле. Бирок аябай кызыгат, ырдайт. Буюрса, анан чыгып эми калышы мүмкүн Кудай турбайбы, буйруса. Мындай улуу устаттардан ушул обончулукту кайсы белгилүү чоң обончулардан алдың? Мындай жакыныраак сезилди. Мен ушул бул баягы көп ырчыларды угуп, обончуларды угуп жүрүп, кичинекейиме каныгып кызыксам керек. Бирок мындай атайын обон жазып, бир эметип
ушундай болсом деп ойлонуп турмун да. Анан ошол Медина Албаев мектебинде окуганымга байланыштуу Медина Албаевдин бир китебин алып, анан бүт ырларын жатка билчү элем да. Бүт лирикаларын, сатираларын ошо китепти. Көкүрөк таза кез экен. Анан окуганда жат болчу да. Ошонун баарын жатка айтчу элем. Анан ошол жана бир алгач ошо ырга оон жазып калган, эмнегедир кызыгуу менен эле пайда болуп калды. Анан негизи өзүмдүн туугандарым да мага, мен Кулуев болсом, Нурматов, Тургуналы Нурматов экөөбүз тууган болобуз. Эки бир туугандын ак эненин балдарыбыз да. Таластын кайсы жери болуп? Таластын Бакай Ата району, Күлчопканын үстүндө ошо Кара Суу деген айыл бар. Ошол жерден болобуз да. Анан ошол биздин канда болсо керек, анткени Кызыл Чеке деген акын болуптур, Токтогулдан улуураак. Токтогулдун кээ бир ыр-саптарында кездешет. Кызыл Чеке деген акын ошо биздин атабыз болгон экен да. Анан ошол биздин Тургуналы Нурматов агам болуп, анан баягы генде барбы, канда барбы деп ойлоп коем да. Актан арыктан суу агат дегендей жакшы. Ушу Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ошо эл шайырлар тобун жетектеп жүрөсүң. Эми ошондо ошо жердеги акыбал жөнүндө, ошо жердеги чыгармачылык жөнүндө кыскача бир сөз кыла кетсең. Жакшы. Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар тобу мындан 25 жыл мурун Алымкул Үсөнбаев атындагы болуп түптөлгөн экен. Бул болсо эл шайырлар деген жалпы ат менен 40 жыл мурун тарыхы бар экен. Бул чоң топ болгон экен дагы. Анан ошол СТБ Турсуналиев улуу Залкар атабыз эл журтчусы СТБ деген топту өзүнчө ачат. Анан устатыбыз Замирбек Үсөнбаев агайыбыз эл шайырларын алып калат дагы, Алымкул Үсөнбаев атындагы ат менен эки топ өзүнчө бригада болуп өзүнчө иш кылат да. Анткени баары ээрчип жүрө бергенде ошончо артистти ээрчиш кыйын болгон экен. Репертуарда көп да. Союз тарагандан кийин билесиз да, аз топ болуп иштеген оңду болгон да. Анан ошондон былтыр 25 жылдыгын өткөрдүк топтун. Эл шайырларынын 25 жылдыгын өткөрдүк. Кудайга шүгүр жакшы өттү. Ойдогудай болду. Биздин курамыбызда негизи 10 артист иштейт. Бирок ошол былтыр баягы беажал болуп биздин топтун жетекчиси эле Мурали Сагыналиев агабыз өтүп кетти. Андан кийин мына жакында эле биздин эң улуу аксакалыбыз, эмгек сиңирген артисти элибиздин Дүйшөмө Үкүев аксакалыбыз өтүп кетти. Бирок эми эмне деген таланттар, баягы эмне деген залкарлар, анан бирок ошол улуулардын ордун бассын, ошолордун жолун тартсын деп жаш таланттарды кайрадан кабыл алдык. Бизде азыр Кудайга шүгүр курам жакшы, мыкты эл тааныган артисттер иштейт бизде. Отчеттук концертиңерди да көрүп кала турбайбызбы буюрса? Жакшы, буюрса жазында да жакшы концерттерди берели деген ойдобуз. Жакында эле ошо Мурали Сагыналиевди эскерип концерт бердик. Былтыр 23 жылдыгыбызды бердик. 7-ноябрда өзүмдүн 20 жылдык чыгармачылык кечемди бердим. Өзүңдүн филармонияда. Буюрса жакшы ийгиликтер коштой берсин. Эми дагы бир чыгармаң угалы. Ошо Медина Албаевдин сөзүнө жазылган Турмуш кенен деген ырына жазган обон. Жакшы. Турмуш кенен жыргап өмүр сүргөн, кайык миндик көлдүн айлуу түнүндө. Көл шарпылдап, сен жаркылдап турчу элең, комуз менен кошо кеткен үнүмө. Көл шарпылдап, сен жаркылдап турчу элең, комуз менен кошо кеткен үнүмө. Кызмат кыйын, дайым бирге жүргөн, ашыгамын ал жайыңды билүүгө.
Kabarımdı katar kıldı bildedim. Sak salamat jettin beken düğüne. Kabarımdı katar kılı bildedim. Sak salamat jettin beken düğüne. Turmuş kenen jırgap ömür sürgön. Güylөнгөн süp güç koşulat günügө. Kayda жүрсөм malga жүрү деп шык берет. Кандай укмуш касиет бар сүйдө. Kayda жүрсөм malga жүрү деп шык берет. Kандай укмуş kasiyet var sүйdө. Kандай укмуş kasiyet var sүйdө. Баракелде. Мынакей эми сенин ушул обончулугуңду дагы чубай берсек, бир 10 күн да жетпейт болуш керек. Эми баягы убакыт учкан куш экен. Өзүңдүн ушу чыгармачылыгың өркүндөй берсин, өсө берсин. Саган эркин микрофон. Рахмат. Жалпы мекендештерге, жалпы кыргыз журтчулугуна ушул жыл башында айткандай оматтуу жыл болсун. Ар бирибиз ден соолукта бололу. Ар бирибиз тунук акыл эс менен уулдарыбызга, кыздарыбызга түбөлүктүү мекеме отурган ала тоону көздүн карегиндей сактап, ушул жерди ынтымагы менен, ушул жерди ырыс кешиги менен дүйнөгө таанытып, улуу эл экенибизди айнегилеп, улуу өнөрлүү, улуу салт санасы бар, улуу тарыхта калган иштери бар экендиги менен айгинелеп, балдарыбызды келечекте биздин ата-бабаларыбыз татыктуу бизге өткөргөн экендигинде сыймыктана тургандай иш кылалы. Бардыгыбыз жапа-тырмак мамлекетке салым кошолу. Ар кимибиз өзүбүздүн колдон келген ишти кылсак, ошондо өнүгөбүз. Албетте. Чет өлкөдө кычыраган кымбат машинаны минип, галстукчан тагынып барып жумушка киргенден кийин чечинип, иш кийимин кийип туруп, анан сварка кылат экен, же болбосо мык кагат экен дагы, кайра кетерде кычырап галстугун тагынып алып кетет экен. Бул ар бир кесипти сүйгөндүктүн белгиси. Ар бир кесип ардактуу, ошондуктан бардыгыбыз өз ишибиздин майын чыгаралы. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Ушул жаңы жылда баарыбызга Кудай Таалам ырыскы берсин. Сизге да рахмат. Сиздердин санаттын жалпы жамаатына рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат, айтканың келсин. Сага дагы чыгармачылык ийгиликтер мындан ары өркүндөтүп өсө бер, өзүңдүн жанагы жетектеп жүргөн эл шайырлар тобу өзүнүн аты айтынап тургандай бүт кыргыз элине кызмат кылсын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү берүүбүздө бизде төкмө акын обончу Максат Кулуев болду. Ушун менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Кийинки жолукканга чейин саламатта калыңыздар.